Саламатсыздарбы? Сема лицейинин жалпы жамааты. Кандай жатасыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Буюрса, ушул EduPage боюнча онлайн тест түзүү маселеси боюнча мындай бир видео тартып дедик сиздер үчүн. Буюрса мына планы и заготовки деп которуп коюптур EduPage. Орусчага өзүмдүн EduPage'имди которуп алдым. Азыр ошол боюнча буюрса кыска бир видео тартканга аракет кылдык. Жылдык планды киргенбиз. Жылдык планды киргенден кийин сабакты тандап, мисалы Excel өзүбүз каалаган сабагыбызды тандадык. Плюсту басабыз, создать карточки дейт. Мисалы, биякта ар түрдүү бар. Кааласаңыздар домашний задание берсеңиз болот, кааласаңыздар презентация даярдасаңыз болот, экзамен даярдасаңыздар болот. Мисалы, биз тест даярдап көрөлү, азыр кыска бир тест. Создать новые карточки дегенди баскандан кийин биякта тесттин түрлөрүн кандай түрдүү тест кылгың келип атат ошону сурап атат сиздерден. Обычный эле биздин тест болсун мисалы. Мисалы жазабыз бияк Кыргызстандын эгемендүүлүк жылы деп мисалы. Ошол белгисин койгондон кийин мисалы 1989, 1991, 1990, 1992. Туура жолу мына правильный ответ дегенди кайсы вариант туура болсо ошону тандап коюш керексиздер. Мисалы правильный ответ бул дедик. Экинчи суроо түзүлөрдү кайра эле ошондой нерсе мисалы. Эмне болсун? Биринчи революция мисалы. Биринчи революция качан болгон? Качан болгон деп суроо сурадык. 2004, 2003, 2006, мына 2005-те. Туура жол кайсы? Экинчиси. Бул бүткөндөн кийин готово дегенди басабыз. Дагы бир жолу готово дегенде мына эң маанилүү жери ушул. Мисалы бул окуучуга кандай жибересиздер мисалы? Кыргыз тарыхы тест 1 мисалы. Анан кайсы класска? Мисалы биякта сиздер кирген классыңыздар чыгып берет. Мисалы 11 соцко класстык саатка кирем мен, менин классым. Ошондон мисалы 11 соцту тандагандан кийин анан маякты караңыздар. Разрешить запустить в интернете дегенде да, опубликовать для учащихся для просмотра в интернете деп. Мисалы анан убакыттарын мисалы могут ответить только в указанное время. Допустим, саат 11ден мисалы 20-сына чейин бир күнгө ачып койдук. 11ге чейин болсун. Ровно бир күн убактысы бар баланын. Тест канча мүнөт болсун? 2 суроо, мисалы 4 мүнөттүк. Ар бир суроого 2 мүнөт десек, количество попыток мисалы мону 1 деп коюш керекпиз сөзсүз. 2 же 3 дебеңиздер. Себеби балага оңой болуп калат. 1 дедик. Анан сделать порядок вопроса и отвечать случайно. Мен суроонун эмелери алмашып турат. Анан могул жерде аябай маанилүү результаты дегенди. Мисалы ар бир жооптон кийин туура жообун көрсөтпөсүн. Бала көрүп алып кийинки досуна жардам берип калган болот. Тест бүткөндөн кийин дагы туура жоопту көрсөтпөстөн бир гана өзүнүн жыйынтыгын көрсөтсүн. Показать результат после завершения теста. Анан эң аягында сиздер баа койгондон кийин туура жообун көрсөтүп, результатты көрсөткөндөй болсун. Анан настройки назначения. Бул журналга кандай баа кетет мисалы. Мына атын мисалы эмне деп койдук? Тест 1 деп койдук. Тест 1 коэффициентти тандайсыздар. Сохранить дедик мисалы. Ушуну балага жибердик. Кыргызстан тарыхын жибердик. Эми баланыкындай кандай болот? Ошону көрөлү. Мисалы мына Нургазыныкына кирем мен азыр. Так, не понял. Нургазыныкына эмесине кирели. Нургазы Аббакуловго уведомленияга Нургазыга мондай нерсе келет. Мына класстык саат Кыргызстан тарыхы тест 1.
Запустить в интернете. Киргенден кийин биякта воспроизвести материал болот. И келди мына 4 мүнөттүк тестибиз келди Нургазыга. Нургазы буну телефондо да жооп берсе болот, биякта да жооп берсе болот. Мисалы бияктан биринчинин 91 десин, экинчи революция качан болгон? 2005 деди. Бүтүргөндөн кийин мына ваш результат 100%. Закрыть. Эми мугалимге кандай барат? Ошону карайлы бир. Мугалимге кандай барат? Караңыздар, уведомленияга кирсеңиздер, мына новый результат дейт тест боюнча. Мына ответы дегенге кирсеңиздер, мына азыр бир гана Нургазы жооп берген үчүн 100%ке жооп бериптир. Мисалы мен бияка оценка деген жагына 5 коюп туруп, опубликовать книжку оценок, то есть журналга кой дегенди бассам, мына сохранить, автоматтык түрдө мына оценки деген жерге 11 соцто тандаган болсоңуз, мына тест 1 деп койгом, 5 деп жооп оценка келди. Нургазыга түшүп калды автоматически. Бул аябай ыңгайлуу нерсе болуп атат биз үчүн. Бирден текшерип, бааларды бияка киргизип отурбайбыз, өзү программа бааларды автоматтык түрдө коюп койгон болот. Андан сырткары ушул дагы эмне слайд даярдасак болот экен, мисалы көп эле нерсе кылсак болот экен да. Мисалы мына плюс деп туруп эле, мисалы презентация десеңиздер, создать новые карточки кете берет, мисалы презентациянын аты Кыргызстан тарыхы, мисалы. Добавить изображение болгондо, мисалы мояка мына картинканы алып туруп эле, любой өзүңүз даярдап койгон картинканы алып туруп эле ташып барсаңыз болот мына. Алып туруп, ташып келип таштап койсоңуздар, оп, бияка жүктөлүп калган болот. Анан жазып кете бересиздер, мисалы. Экинчи кылым, мисалы кыргыздардын тарыхы, экинчи кылым эмне болгон, кандай болгон. Текстти жазып берсеңиз болот. Кайра ошондой сүрөт таштасаңыз болот, текст жазсаңыз болот. Андан кийин көп эле нерсе кылат, мисалы видео кошсоңуз болот, мына караңыздар. Видео жүктөсөңүз болот, звук жиберсеңиз болот. Көптөгөн функциялар бар экен. Бир гана отуруп, изденип, өзүбүз бир сыйра чукулаган болсок, бардык нерсени бул жерден көрүп алсак болот. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайм.